Бул Жибек жолу аймактык кеңешиндеги жаңы мектептин курулушу. Курулуш өткөн жылдын жай айларында башталган. Куручулар эми бул мектептин сентябрда жаңы окуу жылына карата бүткөрүүнү убадылоодо. Анан бул жакта бизде заказчик тарабынан бизде күчөтүлгөн текшерүү болот. Гостинспекция жагынан, автор жагынан долбоордун негизинде гана курулуп жатат бул нерсе. Строй материалдар дагы жакшы материалдар, сертификаты менен алынган. Эч пайда чүйдө кошулбайт. Мектеп 275 орунда, жалпы сметалык баасы 97 миллион сом. Ал эми тендердик баасы 60 миллион сомду түзгөн. Учурда республикалык бюджеттен 25 миллион сом бөлүнгөн. Калган каражат жакынкы күндөрү бөлүнөрү айтылууда. Бизде этап азыр үстүнү бир айдын ичинде жабабыз деп атабыз. Ага чейин параллельный электричество иштерин жүргүзөбүз, электричествосын жүргүзөбүз, швак иштерин жүргүзөбүз дегендей. Кудай кааласа, акча каражат чечилсе эле параллельный спорт залыны дагы башка галереядан баштайбыз. Бул күнү мектептин абалы жана бүтүү жолу, сапаты тууралуу тийиштүү кызматтардан сурап билген Ош шаарынын мэри аймакта 1 жылдан бери ичүүчү таза суу маселеси чечилбей жаткандыгын билдирип, тийиштүү жетекчилердин жумушун сынга алды. Акчаны алдыңар. Эмнеге суу жок? Эмнеге бул проблеманы буга чейин? Биз проект жасап атканда тек суу алабыз. Ошондо маршрут сиз мага тек сууяны үйрөтпөң. Жок, ошондо алдык да. Үйрөтпөң. Барам билбейт экенбиз. А почему бүгүнгө чейин бул жерде суу жок? Бизде ошол суу иштейт деп берген да булар. Кана иштеген? Алар договор түзгөндө иштейт деген. Жибек жолу аймактык кеңешинде 2680 адам жашайт. Аймактык кеңешке 222, 223, 224 жаңы кварталдары кирет. Аймакта таза суу маселеси өтө курч көйгөйлөрдүн бири. Ичүүчү таза суу таңкыстыгы жаралган аймактагы жашоочулардын басымдуу бөлүгү арыктагы мал ичкен сууну тундуруп ичет. Мүмкүнчүлүгү барлар шаардан же алыскы аймактардан суу ташып пайдаланат. Өткөн жылы Ош шаарынын мэри бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн соң 2 миллион сом акча каражатты таза суу үчүн бөлгөн. Бирок жумуш убагында бүтпөй, элдин арыз муңу айтыла баштаган. Жаш баладай болуп турасыңар мына жерде. Мына канча адам кыйналып атат бул жерде суу жок. Кичине бир элдин бир мындай бир немесинен коркпойсуңар убагынан. Все время аксакал башыңыз менен жалган айтып жүрөсүңөр. Мен ашыгы менен бердим силерге акчаны. Мен жалганчы болуп атпайм белге. Ноябрда суу берилет деп элдин алдында сөз берилген. Андан бери мына ноябрь өттү. 21 мартка Ноорузга карата берилет деди. 21 марттагы өттү. Ушундай берилеткен деп биз дагы элге жалганчы болдук. Мына суу берилген атат деп шаар кала башчысы дагы мында жалган айткандай болуп калып атат. Себеби ушул кезге чейин мына өзү кара сууга караган тарап келишимдин 3-чү тарабы туура эмес маалыматты берген. Ош шаарынан берилген каражат үнөмдүү пайдаланылгандыгын айткан тийиштүү кызматтар таза суу келүүчү аймакта суу түтүктөрү толук жаңыланып чыккан. Кара суу районуна караштуу 12 километр жердеги суу түтүктөрү эскилиги жеткен. Аны Кара суу району оңдошу керек. Бирок район жетекчилиги эл маселесине убагында көңүл бурган эмес. Мен эч нерсени билбейм. Мына айылга суу чыгыш керек. 222-223 кварталга суу чыгыш керек. Полиэтилен болобу, арык менен алып келесиңер, это башка проблема. Могул жерге таза питьевой суу чыгыш керек. Эгер Кара суу району аймактагы жашоочулардын таза суу маселесине көңүл бурса эле, таза суу эл үчүн пайдаланууга берилмек. Бул боюнча райондук жетекчиликке тийиштүү иш кагаздар даярдалган. Адал Акжол уулу, Элбарсын Турдубек уулу, жаңылыктар.